Салам достор, менин каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен Жайнагүл. Бүгүн сиздер менен бышырылбай тез даярдалуучу азыркы убакта хит болуп жаткан салаттын рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Андыктан видеону сөзсүз түрдө аягына чейин караңыздар. Эң биринчи бизге охотничий сосиска керек болот. Сыртын арчып алабыз дагы. Видеодо көрүп тургандай кылып чукалап, майдалап туурап чыгабыз. Баарын туурап алгандан кийин черини ортосунан эки бөлүп алабыз. Эгер сиздерде чери жок болсо, анда жөнөкөй помидор пайдалансаңыздар болот. Чоң помидорду кичинекей бөлүктөргө бөлүп туурап аласыздар. Андан кийин бизге сыр керек болот. Сыр өзүңүздөр көрүп тургандай ортосунда тешикчелери болбош керек. Мына ушундай сырды колдонсоңуздар аябай даамдуу болот салат. Бизге туздалган бадыраң керек болот. Бадыраңдын эки жагын кесип алып, андан кийин чукалап бардыгын кесип чыгабыз. Андан кийин бизге салатный лист керек болот. Бычак менен кесип алсаңыздар да болот. Мен жөн гана кол менен майдалап чыктым. Мына ушундай бардыгын бир чуңкур идишке салып алабыз жана 1 кашык же 1,5 кашык майонез кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Майонезди өзүңүздүн калооңузга жараша коссоңуз дагы болот. Мына ушундай кылып бардыгын жакшылап аралаштырып алгандан кийин тарелкага салып алабыз жана чечилдерди майдалап бетине салабыз. Чечилди майдалаштан мурун ысык сууга, кайнаган сууга салып коюш керек. Ошол кезде ушундай болуп майдаланат. Мына ушундай биздин аябай даамдуу салатыбыз даяр болду. Эми дасторконго тартсак болот. Бул салатты мен биринчи жолу жасадым. Бирок мага даамы аябай жакты. Сиздер дагы майрамдык дасторконго конок келгенде тез ушундай бат жана даамдуу салатты даярдаңыздар. Экинчи биздин салатыбыз бул кызыктыргыч салаты деп аталат. Бул салат өзүнүн өзгөчө даамы менен көпчүлүктүн көңүлүнөн чыккан салаттардан бири. Анда эмесе жасап таштайбыз. Эң эле биринчи сууга бышырылган сабызды чукалап соломка түрүндө туурап алабыз. Андан кийин видеодогудай кылып дагы майдалап чыгабыз. Жана сууга бышырып алган кызылчаны жуукалап кесип алып, андан кийин дагы майда бөлүкчөлөргө бөлүп туурап алабыз. Жана сууга бышырып алган тооктун этин дагы жакшылап майдалап кесип чыгабыз.
Капустаны дагы жука кылып кесип майдалап чыгабыз. Баарын бир идишке салып алгандан кийин картофел пайды үстүнө кошуп, майонезди кошуп, жакшылап аралаштырып чыгабыз. Мына ушу менен биздин кызыктыргыч салатыбыз даяр болду. Тарелканын бетине салат жалбырактарын салып, салатыбызды салып алабыз. Жана салаттын бетине кооздук үчүн картофел пайды сыйлап салып коебуз. Ошол кезде салатыбыздын көркүнө дагы көрк кошулат. Мына ушу менен даяр болду. Эми жакындарыбызды кубантып дасторконго тартсак болот. Эгерде сиздерге видео кызыктуу болгон болсо, анда менин каналыма катталып, лайк басып, жана ой пикир калтырууну унутпаңыз.